30 жылда болбогон Нурмат Нуркожоев сиз кылып атасыз деп атып, азыр түйүнө жеткени калышты. Эми бир ас болсо кичине эле калды да. Сооронбай Жээнбеков кичине мындай акылы кемирээк киши экен. Мен эгер Сооронбай Жээнбековдун орундосом, же өзүм түрмөгө барып отурмакмын, же асыл өлмөкмүн да. Орхон Инанын иши да бир убакта козголот, бул Батукаевден да хуже болот да. Сооронбай Жээнбеков болсо калчылдап титиреп, ушу резиденцияда жатат, көк чайынан ичип. Теңиз Койташтын максаты Атамбаевди өлтүрүү болгон да. Мен Атамбаевский болгону мен сыймыктанам. Мен буну уялбай эле каерде болсо мактаныч менен айтам да. Мен айтып атам, ошол өнүгүп аткан 30 жылда бир жакшы жашоо болуп аткан жерди айткыла. Мен ошол жерге барып жашайын. Арыбаңыз Мирбек байке, бизден Майеке атайын убакыт өлүп келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Мен сөзүм алгач башталышында сизде операция болду деп уктум эле. Ден соолугуңуз жакшыбы, сак саламат турасызбы? Эмнеден операция болдуңуз? Алгач өзүңүз тууралуу эмне кылып атасыз, ушул жөнүндө кеп кылып кетсеңиз. Рахмат. Ошо жакында эле оор операция болдум, 4-чү жолу. Бул операциянын 2010-жылы алган жаракаттын айынан ошо ок тийген негизи ок тийген жер сөөктөр чирийт экенин эми сездим да. Анткени ошо сөөктөрдү алмаштырып, ордуна эндопротез салдырып, азыр акыбалым жакшы, Кудайга шүгүр. Кудай деп жашап атабыз эл катары. Мирбек ага, мына сиз менен биздин Маектин максаты ушул 7-апрель окуясына быйыл 12 жыл толот. Ушул апрель окуясынын тегерегинде сиз баягы активдүү катышуучусу катары маек кылалы дегенбиз. Анан айтсаңыз, мына апрель окуясынан бери дээрлик 12 жыл өттү. Бул аралыкта эмнелер өзгөрдү? Биздин элдин мүдөөсү, максаты ишке аштыбы? Канчалык деңгээлде ишке ашса, эмнелерден ката кетирип, баягы элдин мүдөөсү аткарылбай калды деген суроолор боюнча сиз кандай ой толгоо кылат элеңиз? 7-апрель бул чынында кыргыз элинин тарыхында чоң кара тамга менен жасалып калды. Бул өтө өкүнүчтүү окуя. Канча деген жигиттерибизден айрылдык 7-апрелде. Андан кийин канчасы каза болду? Мына азыр мен угушумча бир 150ден ашык бала каза болуп кетти да. Ошол алган жаракаттардын айынан, ошолордун оорусунан мындай. Бул өтө өкүнүчтүү. 7-апрелдин максаттары бардыгы ашып кетти деп мен айта албайм. Анткени 7-апрелде Атамбаевдин убагында 7-апрель баатырларына, ошо каза болгондор, жаракат алгандарга мамлекет тарабынан жардамдар берилип, мамлекет тарабынан ушул ден соолугун чыңдоого бардык жана каражат бөлүп турушты да. Өзүңүздөр билгендей кийинчерээк президенттен кетип аткан апрель фондун ачкан, ошо балдарга жардам берем депчи. Тилекке каршы Сооронбай Жээнбековдун бийлиги ошо 7-апрелди мындай бөлүп жарып, мындай жок кылдык десек болот да. Анткени Сооронбай Жээнбеков биринчиден ошо 7-апрелдин балдарын бирден бөлүп, туура эмес маалымат берип, аяга келип мына 2020-жыл болду, өзү бийликтен кулады. Андан кийин мына жаңы бийлик келди. Ошодон бери мындай 7-апрель мындай жакшы каралбай, тарыхты бурмалагандар көбөйүп атат да. 7-апрелде башкача болгон, ошол эле мурун Бакиев айтып аткан сөздөр, мени бийликтен жөн эле кубалап кетишкен деген сөздөрдү мындай айтышып атат да. Бул тилекке каршы биздин тарыхыбызды мындай бурмалоого кетип атат десек болот да. Анан ушул бурмалоо болуп атат деп атпайсызбы? Сизче бул 7-апрель окуясын жокко чыгарууга карата азыркы бийлик тарабынан негедир кандайдыр бир башкача саясат жүрүп атат деп атасыз да? Ушул өңүттө сүйлөп атасыз. Буга эмнелерден улам негиздеп айтат элеңиз ушуну? Анткени өзүңүздөр маалым, былтыр да 7-апрель окуясына мындай иш-чаралар болгон жок, мындай терс көз карашта мындай бийлик далысын салып койгондой болду. Быйыл деле ошол уланып атат да. Анткени мына мен өзүм ошо катышуучу катары, ошодо жаракат алган катары балдар, көп балдардын операцияга муктаж да. Мен кой эми тааныш билишим бар, агаларым бар, тууган уругум бар дегендейчи. Ошонун баары жардам берип, азыр операциялар деле кымбат. Ошентип мен операция болдум да. Колумда жоктор кантет. Колумда жоктордун ошо ок тийген сөөктөрү чирип эле мына каза болуп кетип атат. Аны айткан эч ким жок, караган эч ким жок болот да. Бул өтө өкүнүчтүү болуп атат да.
азыркы деле бийлик мындай бир иш чара же бир оң баа берип, мындай балдардын ден соолугун сурап, кандай эмне болуп атат, эмне көйгөнүңөр бар деп мындай сураган киши жок да, баары эле мындай терс көз караш менен карап, мындай. Себеби эмне болот атат? Бийлик ушу 7-апрелге карата мындай тескери ой пикирде болуп аткан себеби эмнеде болуп атат деп ойлойсуз? Себеби 2010-жылы кубаланган, ошол убакта кубаланган ошо Бакиевдин жан жөнөкөйлөрүнүн көбү азыркы бийликке келди да. Буну эми ачык эле айтыш керек, мындай реваншисттик көз караштагылар көбүрөөк келип бийликте. Ошолор мындай бурмалоо кылып атат да. Ошол бул Бакиевдин мындай Актоого жол ачылып атат да. Өзүңүздөр деле билесиздер, мындай жакында эле Акаевди актап коюшту. 24-марттагы 2005 революцияны жокко чыгарып, Акаевди апа-бакай кылып жөнөтүп койдук. Аны эми Акаевди актагандан кийин эми Бакиевди киришип атат да. Бул өтө өкүнүчтүү. Бунун арты жакшылык менен бүтпөйт. Канча деген бала каза болду, канча деген бала жаракат алды. Алардын баардыгы биздин жарандар. Алардын баардыгы азыр ошону көргөн, катышкан миңдеген элдер бар. Алардын баардыгы терс көз караш менен карап атат да. Ушу Бакиевди актоо саясаты жол чабылып атат да. Анан сиздин көз карашыңызда, анан эгер ушу Бакиевдер 7-апрель окуясына карата мындай актоо процесси жүрүп, аларды Кыргызстанга келип, сот алдында жооп берсин деген саясат жүрсө, эл кандай кабыл алат? Бакиевдер Кыргызстанга келе турган болсо. Эми аны элдин арасында деле жүргөн баарыбыз эле билип көрүп турбайбы? Бакиевдерге эл азыр кечирбейт. Ошон үчүн булардын азыр айласы кетип, эмне кылаарын билбей атат да. Анткени Акаевди актагандан да эл өтө кыжырдануу менен көз караш карады. Андан кийин мына Бакиев актоого кетишип атат. Мунун баары элде терс мындай кабыл алып атат да. Ошол эле жаракат алган, каза болгон энелер мен көбү менен өткөндө эле сүйлөштүм. Баардыгы мындай кыжырдануу менен карап атат да. Азыр көп жылдан бери ачылбай токтоп калган тарых музей ачылды да. Анан ошо музейди көрүп чыккан эл тарабынан кайсы бир деңгээлде бир 7-апрель окуясына карата бийлик тарабынан терс пикирлер болуп, баягы тарыхый окуяны жокко чыгаруу максаты болгонбу, 7-апрелде деле бир окуя тууралуу бир көрсөтмө же сүрөт жок, бүт баарын алып салыптыр. Жалаң эле тиги азыркы президент Садыр Жапаровдун сүрөттөрү болуп калыптыр деген көз караш үмүт айтылып атат да. Чындап эле ошо эми тарыхты да чийип салалы деп ушу музейден да алдырып салганына кандай карайсыз? Бул тарых музейи боюнча бүтүп Сиз кирип чыктыңызбы, көрдүңүзбү? Мен өзүм тарых музейин көрүп чыктым. Көп болду барып, атайын барып көрдүм да. Тарых музейи бул жаңы ачылат деп атканда, ошол убакта президент Атамбаев президенттен кетип Сооронбай Жээнбеков келген да. Ошондо эле баардыгы даяр болуп ачылат болуп калган да. Ошол тарых музейин көрсөтпөй эле ушундай жасалгала болгон, ушундай кылып жакшы болгонун көрө албай эле Сооронбай Жээнбеков 3 жыл мындай ачпай койду да. Мен ошол ачыларда биздин ошо каза болгон балдардын сүрөттөрүн, ошол ок тиген кийимине чейин апарып бергенбиз да. Өзүнчө бир стенд берип, бир эме орун берип, ошо баардыгын койгонбуз да. Кийин барып карасам мындай бир-эки эле сүрөт калыптыр, калганын баарын алып коюптур да. Бул эми тарыхты келген бийлик эле, ар ким келген бийлик эле өзүн карата жаза бербейт да. Бул эми бул менин тарых музейине кирип мындай ойга калды да мендечи. Биздин эгемендүүлүктүн тарыхы, кыргыз элинин тарыхы бир 2020-жылдан кийин эле башталгандай сезилди. Анткени 7-апрель ошо башканын баары сүрөттөр кетип, 2020-жылдагы сүрөттөр кылып эле азыркы президенттин сүрөттөрүн баардыгын жайнатып коюптур да. Азыркы президент Садыр Жапаровдун эле музейи болгондой эле сезилди. Эми ошону бир кошоматчылар, жанына жүргөн кошоматчылар деле айтыш керек да. Жок, урматтуу президент, болбойт бул деген тарых, баардыгы болуш керек деп мына бирөө айткан эмес да. Кошомат кылып эле ар кимиси барып иле берген, анан ошентип тарых музейинин мындай маңызы мындай кетип калган да. Биздин тарых мындай 2020-жылдан кийин эле кыргыз тарыхы башталгандай эле көрүнүп калган да. Бул өтө өкүнүчтүү. Өтө өкүнүчтүү. Мындай эл бар, журт бар, канча деген эл кирип атат. Анын баардыгы кирип, ошонун баары, ошо сүрөттөрдүн баарын көрүп атат, ошо тарыхтын баарын көрүп атат. Баары эле сүйлөнүп чыгып атат. Анын баардыгын ошо президенттин жанындагы президентке мындай эч ким жеткизбейт. Азыр мен анткени менде депутат болгом, менде көргөн президенттер антип кошомат кылат экенчи. Анткени бир эле чакан эле Курукбол президенттин жанында болуп ошолордун
айынан эмне деген маалыматтар жетпей калган күндөр болгон. Ошолордун сөзүнө президент кирип кеткен болгон. Азыр деле ошондой болуп атат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, баары жакшы, баары сонун болуп атат. 30 жылда болбогондой болуп атат. Азыр мисалы бир сөз сүйлөй албай калды. Бирдеме сүйлөсөң 30 жыл. Анан ошонун баарын мындай айта турган киши жок болуп атам. 30 жылда айланайын туугандар. 30 жылда мынчалык кымбатчылык болгон эмес. Мынчалык бензин кымбаттаган эмес. Мынчалык доллар кымбаттаган эмес. Чай, май, ундан баштап мынчалык кымбатчылык, элдин жашоосу мынчалык оор болгон эмес деп бирөө жарымына айтыш керек да. Анан баары эле 30 жылда болбогон урматтуу Нуркожоев сиз кылып атасыз деп атып, азыр түйүнө жеткени калышты. Эми бир аз болсо кичине эле калды да. Ушинтип атып президенттер ушинтип атып биз анга түртүп келишкен бир определенный круг. Ошол эле Атамбаев ошентишкен. Анан кийин Сооронбай Жээнбеков келгенден кийин баары Атамбаев сатып, Сооронбай Жээнбековди мына бийлик система достук деген болбойт деп атып, аны апар анга таштап койду. Эми азыр деле ошолор келип туруп эле Садыр Жапардын жанына жүрбөйбү. Баары сонун болуп атат. Андай эчтеке болгон жок. Азыр элдин жашоо турмушу күндөн күнгө оорлоп атат. Бул деген эмнени билесиз? Бул деген бара-бара социальный взрыв деп коет. Элдин жашоо турмушу начарлаганда эл көчөгө чыгып кетет. Ошондой алып барышат да азырчы. Ушуну бир айткан киши жок болуп атат да ушу Жапаровго. Сиз учурунда Атамбаевди колдодуңуз, кийин Жээнбеков президентке болуп атканда Жээнбековду да колдоп жүрдүңүз. Анан Жээнбеков менен Атамбаевдин ортосунда жыракка кеткенден кийин Атамбаев тарапта болдуңуз. Жээнбековдун бийлигин запкысын тарттыңыз акыркы учурларда. Кой таш окуясына алсак. Ошо Кой таш окуясы тууралуу мына сот процесси бүгүнкү күнгө чейин созулуп келатат. Ушул тууралуу эмнелерди айта аласыз? Биринчиден Сооронбай Жээнбековду 2017 жылы президенттикке колдогон үчүн мен алиге чейин өкүнөм Сооронбай Жээнбековдучу. Алиге чейин көп туугандарым, ошондой талас туугандарым алиге чейин кечирим сурайм. Ушуну Сооронбай Жээнбековду колдогонумачы өтө бул мен жашоомдо бул бир өкүнүч болуп калды да, мындай адашуу болуп калды. Мына кийин бийликке келгенден өзүңөр билесиңер. Бийликке келгенден кийин эле ошол күндөн баштап мындай Сооронбай Жээнбеков мен бийликти алдым, эми өзүм башкарам, жанымдагы оппоненттердин баарын кетирем, ошол эле досу Атамбаевди камайм деп туруп алды да. Булардын тирешиси же талашы мен мына эч жерден көргөн да жокмун да. Болгон эле бул бийлик кыскануудан келип чыгып мына аягында запкы жеп Кой таш окуясы болду. Кой таш окуясын өзүңүздөр жакшы билесиздер. Кой таш окуясынын чындыгына, адилеттүүлүгүнө, акыйкаттыгына жете турган болсок, биринчи Сооронбай Жээнбековду алып келип сурашыбыз керек. Экинчи Асылбек Жээнбеков мына ошол кылган. Андан кийин Опунбаев, Кашкар Жумушалиев, ошол убакта прокурор Жамшитов мына бирөөдөн суралган жок да. Бир бетке эле каралап эле, бир бетке эле мындай тергөө жүрүп калган да. Анткени эмне десе бир спецназ каза болду депчи. Биз ошону айтып, дагы деле айтып чырылдап айтып атат. Спецназ деген Атамбаев 3-этажда болсо, спецназ 1-этаждан каза болуп атат. Анын баардыгы өздөрү да билишет. Бу жерде провокацион атайын жөнөтүп, спецназды ушул калдырып, элдин астына салдырып, тепкилетип, спецназды бизде де көргөн, билген, уккан элдин арасында, эми ошо Кой таш, Арашанын элдин арасында провокатор келип атайын ошону өздөрү аткан деген сөз бар да. Спецназ атайын өздөрү өлтүрүп, ошондо спецназ немесе негизинде спецназ келип бирдеме бирөөнү кармайм десе, кармап болбосо артка чекиниш керек да. Булар ошол калтырып койгон 4-5 саат. Анан эл келип курчоп алып, анан элдин ачуусу андай өзүңүздөр деле көрөсүздөр, видеолор бар. Забордон секирип келип канча усатты, мына ошонун айына мен да запкы жегем. 2010 жылы ок жеген мас эмес, Кой таш окуясына да жаракат алдым. Аны аскерге кесип, спецназдар бизди тепкилеп, уруп сабаган аскерге кесип, кийин спецназдар силер тепкилегенсиңер, силер захват заложник кылгансыңар, барымты алгансыңар деп бизди мындай кайра камап койду да. Ошонун айынан 1 жыл түрмөгө отуруп чыктык. Мына азыр деле мына акыйкаттуу, адилеттүү кылалы десек болбой атат. Мына президент Садыр Жапаров деле айтып атат. Сот ачык болсун, акыйкат, адилеттүүлүк болсун. Бизде сотто ушуну айтып атабыз. Президент айтып атат. Ачык болсун сот, адилеттүү, акыйкат тергелели, кайрадан баштап тергейли, Сооронбай Жээнбековдон баштап сурайлы деп. Эч уга турган эч ким жок. Анан кес-кесте ойлойм, президенттин айтканын эч ким мындай аткарбайт экен, мындай эч ким деле көңүл деле бурбайт экен мындай айтканда. Жалпактан өкүнүнө серьез деле кабыл албайт экен да соттордо. Бул жерде мындай маани жаткан жокпу? Президент элдин көзүндө коомго ачык сот болсун, ачык тергелсин деп коет, бирок
баркы жең ичинде башкача тапшырмалар болуп аткан жокпу деген ойдо болуп атам да. Себеп дегенде эмне себептен мына бийлик алмашкандан бери 1 жылдан ашты, 2 жылга барып атат. Ошол эле акыйкат тергөө боло турган болсо Сооронбай Жээнбековду көрсөтмө күбө катары, ошол эле сиз айтып аткан ички иштер министри мурдагы башчысы Кашкар Жунушалиевди, улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы башчысы Опунбаевди, башкы прокурор Жамшитовду өткөрбөйт. Алып келип алып тергөөдө сурак кылбайт. Ошол экилердин баягы ачык айкындуулугун, сөзүн, пикирин уккусу келбейт да. Эмне себептен аларга ушул убакка чейин көңүл бурулбай атат? Бул сиз туура айтып атасыз. Анткени бул саясий иш да. Буну бир күндө эле бүтүрүп койсо болот. Бир күндө карап, күндүз эмес, түндө деле карап койсо болот да. Бизге айтпайлы, өздөрү карап эле жокко чыгарып койсо болот. Анткени эми кайрадан Сооронбай Жээнбековдон баштап тергейли десек, аны ырымдап койгонбуз, ал экс-президент деп атат. Аны сураганга болбойт, чакырганга болбойт. Анан биз айтып атабыз, кандайча ал экс-президент болот? Ал деген бийлигин аягына чейин отурган жок. Элди пандемияда канча деген миңден ашык кишини кырды. Койташ окуясы болду. Анча деген адамдар запкы жеди. 2000ден ашык бала жаракат алган ошондо. Койташ, Арашан, үстүнкү зонанын элдеринчи. Ал айтылбай калды. Бардык эч себепсиз камашты. Мындай айтканда геноцид болгон да. Ошол эле ошолорду уюштурган Опунбаев, Кашкар Жунушалиев, Жамшитовдор суралмак тургул иш да косколбоптур. Даже мындай бир издөөгө да албаптыр да. Мен оюмча алар Бишкекте эле болсо керек, Бишкекте эле жүрсө керек деген ой келет да. Анан кет бир тараптуу болуп атканы мына ошол себептен болот да. Көптөр айтат. Баягы Койташ окуясын деп. Койташ окуясы бул келечекте бул оң баа берилет. Эртелүү кечпи бул берилет да. Эми Койташ окуясынын мындай чындыгына жеткенге мындай азыркы бийликтин деле мындай эмеси жок да. Орусча айтканда желаниясы жок да. Ушинтип эле суралып эле, ушинтип эле жүргөн аларга да мындай кызык болуп атса керек да. Ушул Койташ окуясына карата коомдо ошо мурдакы бийлик тарабынан мындай бир көз караш калыптандырып койгон да. Атамбаев мыйзамга баш ийбей, Койташты өзүнчө мамлекет катары санап, элди жерди бөлүп жарып, мыйзамдан өзүн жогору койгон кесепет ушуга алып келди депчи. Чындыгында Атамбаев ошол учурдан баягы мыйзамдарды сыйлап, тергөөгө менен кызматташып, суракка барып койсо болот беле деген көз караш болот да. Ушу жагын, укуктук жагын алганда, деги эле моралдык жагын алганда кандай өзү? Бул сөз элде айтылып келет, дагы деле айтылып атат. Биринчиден Атамбаевдин кол тийбестигин биздин мыйзамда да жазылган, мыйзам эч качан артык иштебейт. Булар артыкка иштетип, мыйзамсыз анын кол тийбестигин алып, Атамбаев агуйдун астына келген жок. Же болбосо Сооронбайдын үйүнө жатып алган жок. Ал өзүнүн үйүндө, менчик үйүндө жашап атса эми ошону мындай привод кылабыз деп спецназдар жөнөтүп, автомат, оружие мындай бир террорист кармагандай танкасынан баштап БТРине чейин алып барып алган. Эми бул жерде мына ошол жерде турбай мыйзамсыздык экенчи. Бул болгон эле Атамбаевди камасаң, будан кийин мага эч ким чыкпайт. Мен өмүр бою президент болом, менден кийин Асылбек болот деген ой болгон да. Бул Сооронбай Жээнбеков кичине мындай акылы кемирээк киши экен. Мен эгер Сооронбай Жээнбековдун ордунда болсом, же өзүм түрмөгө отурмакмын, же асыл өлмөкмүн да. Ушунча элдин каргышына калып, ушунча элде сөз болуп, ушундай бир элде Шариман деген ат менен калып, анан дагы резиденцияда жатып, пенсия алып отурган эми бул мындай адамдар мындай ченде жаралат да. Кантип жашап, кантип тамагынан тамак өтүп атат ушул кишиге мен таң калам да. Анан ага карата азыркы келген бийликтен мына ырымдап, ага экс-президент берип, кадырлап, аны ар кандай иш-чараларга чакырыпчы. Эми бул деген элдин мындай элде мындай туура эмес сөздөр кетип атат да. Атамбаевдин чыкпашына бир эле азыркы бийлик немеси эмес, кызыктар эмес. Атамбаевдин чыкпашына Акаев кызыктар, адан кийин Бакиев кызыктар, адан кийин Сооронбай Жээнбеков, анан кийин азыркы бийликтер кошулат. Ошо менен 4 бийлик, 4 клан деп койсок болот. Ошонун баардык каршы туруп, ошон үчүн ушундай мамиле кылып, өткөндө жаткан жеринен, ооруп жаткан жеринен эми ич кийимчен, футболкачан эми сотко сүйрөп келген. Бул өтө нааразычылык жаратты элдечи. Мен өтө нааразы болдум ушуну көрүпчү. Ушунчага жетип калдык депчи. Мейли ал экс-президентти ушундай мамиле кылып аткан анда мындай карапайым элди
Ал мындай эл деп деле санабайт азыркы убактачы. Бул өтө туура эмес иш болду. Өтө нааразычылык күчөдү элдечи. Бул менен эмне? Бул менен Атамбаев качкан жок эч жака. Мен Атамбаевди жакшы билем. Ал өтө көкпөйт киши. Ал Атамбаевди коркутам деген ой. Ал Атамбаевди корку сезим жок. Мен аны жакшы билем. Мен түрмөгө да чогуу отурганда да соттон да сүйлөшүп калчу элек. Ар дайым ал күлүп чайнап эле мурункудай президент убагында кандай жүрсө ошондой болуп жүрөт да. Аны бир коркутуп коебуз, аны бир шылдыңдап эч кимчени сотко алып келип өзүбүздүн күчүбүздү көрсөтүп койсоң, бул деген акмакчылык, бул жеткен бул чыккынчылык. Өз элибиз, ушул мамлекетибизге Атамбаев жаман экен, жаман деп атабыз. Атамбаевдин убагында мындай болгон. Кегиле анда ошо Атамбаевдин убагындагы кылып иш кылып бергиле. Атамбаевдин убагындагы кылып жашоонун шарттары түзүп бергиле. Ошол убактагыдай болуп өнүгүү, өсүү, мамлекет стабилдүүлүгүнө, экономикасынын өсүшүндөй кылып туруп коюп бергиле. Анан кийин силерди мактайлы. Анан Атамбаевди ол иштебей эле, анан кийин Атамбаевди жамандап эле моундай шылдыңдаганчы. Бул өтө туура эмес. Бул өтө мен өтө нааразымын да ушул ишкечи. Ушу сиз белгилеп кеткендей, ушу Атамбаевди ич кийимчен, жеңил кийимчен сотко алып келген чындыгында коомчулукта аябай чоң нааразычылык жаратты. Пикирлер аябай көп айтылды да. Бул туура эмес деген ойлор. Жанан ушул жерде Атамбаевди ушу кадыр баркын төмөндөтүп, анан психологиялык басым жасап, Атамбаев мындай түрмөдөн бир тирүү чыгышына азыркы бийлик сиз айтып аткандай кландар кызыктар эмес, ушу жок кылып коюу максаттары деле бар окшойт дегендер да көз караштар айтылды да. Сиз кандай карайсыз? Чындыгында эмнеге чыкпай атат ал Атамбаев? Же коюлган күнөөсү чындап эле ушунчалык көппү? Чындап эле Кыргызстанга, кыргыз элине кыянаттык иштерди жасады беле? Буга чейин айтып кетпедимби? Атамбаевди мындай кыянаттык кылды. Эми Атамбаевди азыр Батукаев боюнча, анан кийин ушу Кой Таш окуясы боюнча камашып атат да. Келгиле Батукаевди алып көрөйүн. Батукаевдин ишинде бир дагы сөз жок, бирдей көргөзмө жок. Атамбаев ушул акча алган, Атамбаев ушу Батукаевди чыгарсын деген мындай тапшырма да болгон эмес. Бул ортоңку звенодо болгон, ортоңку звенодо коррупция болгон. Ошонун башында мына Турсунбек Акын жүрөт азыр. Манас орденин Абзадыр Жапаровдон. Ал бош эле жүрбөйт. Бош эле жүрөт. Мына ушундай кошоматчыларын кылышкан да. Ошол Батукаев, Батукаев бир бандит экен. Келгиле. Анан ошо бир бандитти чыгып кетти деп, анан килтейген биздин мамлекетти 6 жыл башкарган кишини түрмөгө отургузуп коюш, бул Батукаевден акча алды деп. Бул деген бул шылдың да, бул деген күлкүлдү да. Ошол убакта мына Батукаев менен Орхан Инандын салыштырып көрсөк, асман менен жердей. Орхан Инан ал мугалим, ал канча деген окуучуларды окутуп чоңойткон, канча деген билим берген 30 жылда, азыр айтып атпайбы, 30 жылда мындай болгон эмес, 30 жылда бирде министр кылбаган реформаны ошол киши жазган. Аны туруп мурдатып бердик. Эми элестеткиле Орхан Инанды менен Батукаевдин иши. Бул Орхан Инандын иши да бир убакта кошкулат, бул Батукаевден да хуже болот да. Ошол убактагы кичинекей карма бурдагандан баштап үстүңкү бийликке чейин жетет да бул. Эми бул мен жана айтып атпаймынбы, бул Атамбаевдин чыгышына бир эле азыркы бийлик эмес, Акаев кызыктар, Бакиев кызыктар, Сооронбай Жээнбеков болсо калчылдап титиреп, ушу резиденцияда жатат, көк чайынан ичип. Лишбы эмне болсо ошо болбосун, мен туугандарым гана эмне болсо ошо болсун, лишбы Атамбаевди чыгарбай деп ал жатат. Анын баары бизге угулуп атат да. Ушул түрмөдө азыр мен билгенден Атамбаев, Абдысегизбаев, Фарит Ниязовдор эле калыптыр да. Мындай карасаңчы, баягы саясий өңүттөн алганда. Башканын баары эле чыгып туруп, ошол эле миллионду жегендердин баары эле чыкты да. Ошо коррупционер аталгандын баары эле баланча айып төлөдү деп чыгарышты баары. Анан ушул өңүттөн алган, ушул Атамбаевдин тегерегинде эле баягы жакын деген адамдардан эле бирөкөө калыптыр. Ушуларды деле баягы үй камына чыгарып, анан тергөөсүн уланта берсе болот эле деген көз караштар бар да. Анан сиз кандай карайсыз? Чындап эле ушу Фарит Ниязовдун түрмөдө отурушуна, ушул Абдысегизбаевдин түрмөдө отурушуна сиздин оюңуз кандай? Ушу туура эле өзүнүн кылмышына жарашып отурабы, ак жеринен отурабы? Сиз кандай чечимдейт элеңиз? Эми Фарит Ниязовдун ишин карап келе турган болсок, ал да бир күлкүлүү иш да. Аны болсо Орхан Инандыны туура эмес жарандык бер кыргыз жарандыгын бергезиңер деп аны соттоп, өздөрү болсо урдатып, чок кылып атып, эми Фарит Ниязовго шылтап атат. Бул деген күлкү нерсе да. Эми Сегизбаев,
Фарид Ниязов, Атамбаев жатканы бул президенттин жанындагы бир кишилердин оюну да. Ошо Атамбаевдин ушу жакын кишилери ошо президент жат турсун. Мен бул мындай караганда жалпактыгы менен айтканда мындай өч алуу эле болуп атат да. Өч алуу эле болуп атат да. Аларды чыгарып койсо эч ким качпайт. Атамбаевди чыгарып коюп сурай берсе деле ада эле качпайт. Атамбаев кача турган болсо мурун эле кетмек. Эгер кача турган бийлигин өткөрүп да бермек эмес. Кой таш окуясынан эле кетмек. Канча деген сунуштар болду. Атамбаев кетип калды. Ал кеткен жок, ал өз элинде. Ал Атамбаевга эң анда мындай коркулуу сезим жок. Атамбаев ал өзү түрмөдө өлөм деп жатат ал киши. Мен актыгымды, тактыгымды мындай өзүм билгисип жатат. Кегиле ошондой болуп Сооронбайды сурайлы. Акаев аппак экен. Акаев менен Атамбаевди салыштырып көрөлү. Анан айтып атпайбы 30 жылда артка кеткенбиз, 30 жылда мындай болгон. 30 жылда Акаев эмне кылды? Кумтөр иши боюнча элди итке мингизип кетти. 2005 жылга чейин. Аны сурап камап койгондун ордуна аны мактап чай берип, анан Акаев молодец деп аны чыгарып бердик, Атамбаевди камап атабыз. Анан кийин Бакиев, Найман Актоого кетип атабыз. Атаң Сооронбай жемек мындай резиденцияда жатат. Мындай мыйзам болгондо иштейт, баарыбызга бирдей деп баарыбыз эле айтып атабыз. Ошо мыйзам баарыбызга бирдей иштеш керек да. Тандалып, анан жакпаган кишиге башкача, буга башкача, анан бирдеме нерселер силер Атамбаевскисиңер, Атамбаевскилер жаман, Атамбаевскилер мындай деп. Кегиле мен Атамбаевский болгондо мен сыймыктанам. Мен буну уя албай эле. Каерде болсо мактаныч менен айтам да. Ошол эле Сооронбай жемектин кишилери айтсынчы, мен Сооронбай менен сыймыктанам. Эч ким айта албайт. Акаевдин кишилери айтсын, мен Акаев менен сыймыктанам. Алар айта албайт. Бакиевдин кишилери айтсынчы. Элдин баары эмне деген каны чер, качкын деп. Канча деген кишини өлтүрүп кетти. Мен Атамбаев менен сыймыктанам. Анан кийин эле бир эле Атамбаев тоскоол болуп, ушул өнүгүү өсүүгө бир эле Атамбаевдин командасы тоскоол болуп атса, анда бир жөн эле. Атамбаев түрмөдө отурат, биз сотто жүрөбүз. Бийлик менен ишибиз жок, бийликке бир сын айткан жокпуз. Иштегиле колдон келсе колдойлу деп эле турабыз. Андай болбой атпайбы? Октябрь окуясынан кийин бир топ саясатчыларга кылмыш козголуп, алар кайра үй камагына чыкты да, ошол Курсан Асанов, Жеңиш Молдокматов сыяктуу саясатчыларга да кылмыш козголуп, айып тагылып, бирок кайра үй камагына чыгып бошоду да. Анан ушул Октябрь окуясында бир топ жарандар жаракат алышты, көзүнөн ажырашты, кээ бирөө колунан ажырашты, ар кандай ден соолугуна залал келди да, жүздөгөн адамдардын. Ошол эле чырактай жаш Үмүт деген жаш бала кайтыш болду. Анан ушуга жоопкерчиликти бирөө алыш керек беле, ошол учурда бийликпи, ошол эле күч органдарын тейлеген ички иштер министринин башчысы, улуттук коопсуздук кызматынын башчысы же башкы прокурорбу, ошо күч органдары тармагын тейлеген, ошол эле президенттен баштап, ошо мурдагы президенттен баштап. Бирөө жооп бериш керек беле? Же азыркы бийлик жоопкерби? Ким жооп бериш керек эле өзү негизи? Азыркы бийлик болсо ошо саясатчыларга карата кылмышын козгоп, бийликти басып алуу максатын көздөшкөн деп ушундай айыптар такты да. Сиз кандай карайсыз? Октябрь окуясы эмнеден келип чыккан? Биринчи ошодон башташыбыз керек да. Октябрь окуясы шайлоодон келип чыккан. Ошо шайлоонун адилетсиз, акыйкатсыздык кылып, иниси үй бүлөсү менен Асылбекчен баштап кидигишип, жаккан кишилердин баарын парламентке өткүзүп алып, жакпаганын баары сыртта калып, элдин нааразычылыгы күчөп, анан Сооронбай Жээнбеков ордуна куугулуп кеткен да. Аны барып ырымда отургузуп койдук. Тиги резиденцияда жатат. Атамбаев айткандай, агынан ичип жатса керек эле. Октябрь окуясы менен мен азыркыга чейин түшүнбөйм да. Революция болду, же төңкөрүш болду, же бийлик алмашыш болду, мындай элде мындай түшүнүксүз мааниде калып калды да. Октябрь окуясы боюнча туура айтасыз. Мейли Кой Таш окуя боюнча ошол эле Опунбаев, ошол эле Кашкар Жумушалиев, Жамшитов ошол убакта, Асылбек Жээнбеков жооп бербей койсун эми. Кой Таш окуя боюнча ал саясий иш экен. Эми Октябрь окуясы боюнча ошолор эмне, ошолор кылган. Бир бала Үмүт деген жаш бала каза болду. Канча деген бала инвалид болду. Канча деген бала көзүнөн колунан ажырады. Ошонун баары убалуу болуш керек да. Ада бирөөнүн баласы да. Анан келип бийлик алмашты. Бийлик алмашкандан кийин ошолорго бир издөө жарыялап, эмнеге мындай кылдыңар деген сурак болбой атпайбы? Анан ошол убакта кылган тиги Октябрь окуясын деп Канат Сагынбаевди кайра камап коюшту. Фарид Ниязовду кошуп койду. Анан кийин Молдокматовду, Курсан Асановду
Эми алар 2020 октябрдан алар бийликке келген жок да. Бийликке Садыр Жапаров жана анын командасы келди. Эгер алар келе тура эмес, туура силер төңкөрүш кылгансыңар деп соттосо болот эле. Алар бийликке келген жок. Бул эми мындай түшүнүксүз болуп калды да мага дачы. Али кечен түшүнүксүз. Мен эмес, өздөрү деле түшүнбөй атат да эмне болуп кетет. Бул октябрь окуясы эртелүү кечи бир дагы иш болуп козголот. Ошол эле Опунбай, ошол эле Кашкар Жүнүшалиев, Жамшитовдер мына жүрөт тойлордо тойлоп эле. Ошолорду мындай жоопкерчиликке тартып кылса кийинки бийликке мындай сабак болот эле да. Мындай элге мындай адилеттүү акыйкатты караш керек, мындай адилеттүү акыйкат болуш керек деген мааниде болуш керек эле да. Жок. Эми бул чынын айтканда мен да түшүнө элекмин да. До сих пор түшүнө элекмин да. Ушул жанагы Акчар окуясында да бир маанилүү жагдай. 9-октябрда площадка Атамбаев баштаган, Бабанов баштаган топ барбады беле. Ошондо Атамбаевга карата ок атылган да. Ошо чак түштө чаламан. Анан бийлик, ошол учурда бийлик, азыркы бийликтин башчысы Садыр Жапаров өзү айтты, ал Атамбаевдин өзүнүн адамы экенин, өзү аттырып, чагым уюштуруп коюптур депчи. Ошол кирлер эмгиче табылган жок. Ал жөнүндө сөз да болгон жок. Негизи ага чейин ошону таап, ой сен кимдин кишисиң элем? Атамбаев сен ушинтип чындап эле провокация уюштур деп өзүмдү ат деп аттыбы, же ким аттырды аны деп таап койсо болот беле ушул. Бүт барып турат кадрда. Эмнеге эки кызыктар болбой атат буга? Буга чейин Атамбаевда бул биринчи покушениясы эмес, буга Атамбаевга биринчи кол салуу эмес. Атамга буга чейин дагы 2-3 жолу болгон. Анын бири Койташта да болгон. Негизи Койташтын максаты Атамбаевди өлтүрүү болгон да. Спецназ келип Атамбаев баягы сопротивление кылып атат деп өлтүрүш керек болгон да. Анан ошону баарын угуп калып, билип калып, курсана асанып, андай болбойт, эмнеге өлтүрмөйм, мындай эле алып чыга берсе ал багыш алып чыгып атпайбы? Алып чыккандан кийин аны болсо жумуштан алып, куугунтук кылып аны камап коюшуп атпайбы? Койташ окуясы боюнча бир кызыл пакетти көтөрүп кеткенсиң, анан кийин кабыкар, анан алтын койчу мына бир жомокту токупчу. Негизинде Койташ окуясына Атамбаевди өлтүрүү болуп келген да. Булар максатына жетпей калган да. Сооронбай Жээнбековдун бийлиги. Октябрда, 9-октябрда да площадь атканда бардыгы айтат, Сооронбай Жээнбеков өзү деле айткан экен. Менин кишилерим площадьта болгон депчи. Ошону барып сураса болот да, ким Сооронбай Жээнбеков, сен кимди жөнөттүң эле? Же болбосо ошо бала камерада деле турат, көрүнүп турат, ошону бир кармап, эмнеге аттың элең, эмне себептен аттың элең, сен ким атты деген буйрук берди деп бир сурап койгон киши жок. Деле унутулуп калды да. Ошон үчүн айтып атпайбы? Атамбаев жана Атамбаевдин командасына мындай бизге келгенде мыйзам иштебей атат да. Бардыгына иштейт экен, баарыбызга тегиз болсун деп кыйкырабыз, адилеттүү акыйкат болсун дейбиз. Анан бизге келгенде эле мындай адилеттүү акыйкаттын бир тамгасы да жок болуп атпайбы? Дагы эле куугунтук жеп жүргөн Атамбаевдин жана Атамбаевдин балдары жана командасы болуп атпайбы? Эми бул эми адилетсиз да. Биз чыгып бир бийликти алып коелу, тартып алалы деген ой максатыбыз жок. Биздин сотубузду карап койгула, мына чындык болсун деп Койташ сотунан 3 жылдан бери жүрөбүз. Анын ичинде 1 жыл түрмөдө жаттык. Анан чыгып алып дагы мына 1,5-2 жыл болуп калды, дагы эле сотто жүрөбүз. Мына бир иштин аягы болуш керек да. Анан айтып коюп, анан кийин кылган ишин башка болгон, бул эми терс көрүнүш да булчу. Мээрбек, ушул суроонун акырында айтайынчы, азыркы бийлик келгени бизде эмне өзгөрүү болду? Алдыга жылуу болуп атабы, артка кетүү болуп атабы? Деги эмнеге жетиштик? Ушул тууралуу оюңуз кандай? Эми эмнеге жетиштик, эмнеге жетише элекпиз, дагы эмнеге жетишебиз деген мен деле күтүп атам. Азыр эми сүйлөшүштө мындай кооптуу болуп калбадыбы? Өткөндө Токтокунов сотто никто деп койгон экен, аны камап койду. Эми биздин сот болуп атат. Бул деген баарыбызга белги да, сотко биз сот болуп аткан, сот менен талаш тартыш керек. Биз өзүбүздүн адилеттүү акыйкаттык фактыларды көрсөтүш керек. Азыр мен ойлоп атам, сотко барып унчукпай отуруш керек экен депчи. Анан эми азыр бирдеме деп айтайын десең, 30 жыл деп башташат. 30 жылда болбогон болуп атат, эмне болуп атат, өзгөрүү менен жашоо сонун болуп атат дейт. Мен айтып атам, ошол өнүгүп аткан 30 жылда бир жакшы жашоо болуп аткан жерди айткыла. Мен ошол жерге барып жашайын. 30 жыл дейбиз, 30 жылда мынчалык кымбатчылык болгон эмес да. Мына ошону айткан киши жок болуп атат. Анан баары жакшы, баары сонун
деп атып мына Садыр Жапаровдун башына айланып бүтүштү буларчы. Мына анга алып баратат. Аны айткан киши жок. Урматтуу Садыр Нуркожоевич баары сонун деп жанындагылар баягылар эле жүрөт. Эми бирдеште кыйын болуп калды азыркы замандачы. Мындай бир адилеттүү, акыйкаттуу айтайын десең тилин кытышат. Бул мындай акыйкаттуу адилет айткандан да кооптуу болуп калды да. Ошон үчүн баягы өзүң да соттон башың чыкпаса, 2001-де сотто жүрсөк, суралып жүрсөк, анан бирдеме деш да кыйын болуп калды. Эми иш берген суроону эл деле ошо көчөдө берет да. Эл мына чынында кыйналып кетти. Кымбатчылык болуп атат. Эми азыркы бийлик деле мындай жакшы бир иш кылам деп атса керек, эми күтө туруш керек, бир жакшы болуп кетер, үмүт түзбөй. Үмүт менен жашап туралы эми. Мээрбек ага атайын убактыңызды бөлүп бизге келип маек бергениңизге терең ыраазычылык билдирем. Дайым ден соолукта болуңуз, бар болуңуз. Рахмат силерге. Силерге де ишиңерге ийгилик.